Саламатсызбы, Толой Сапарович? Саламатчылык. Биздин Назар Ньюс маалымат агенттигине Россиядан куш келиптирсиз. Рахмат. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери ошол Россияга көптөгөн кыргыздар кетип калышты да. Биздин мекендештер кандай жүрөт? Мекендештер жакшы деп ойлойм менимче. Себеби мына азыр баары журналисттер айтып атпайбы? Чындыгында эти Кыргызстанды баккан ушу мигранттар болуп атпайбы? Живой инвестиция алып келип атат. Мына Кудай жалгап дагы мына рубль көтөрүлүп дагы кыргыздын маанайы көтөрүлүп жакшы болуп калды. Бул деген Кыргызстанды келип аяк иштеп үй бүлөсүнө багып анын үстүнө Кыргызстанды өнүктүрүп атат да. Менимче живой инвестиция алып келип атат, акча турабы? Ошон үчүн мен ойлойм, Россиянын бизге немеси өтө эле жакшы деп ойлойм. Келиңиз, өзүңүздөн баштайлы биринчи. Сиз кантип Россияга сапар тартып калдыңыз? Мен өзүм кесибим боюнча хирургмун. Биз деле ошол как мигранттар катары барып калдык да, бул жерде иштеп. Мына 93-94 жылы мен Кызылкаяга кеттим, ал жерде хирург болуп иштеп жүрдүм. Анан 2006 Москвага кеттим. Себеби жашоо ошол убакта өтө начар болуп, баардыгы кыйналып, врачтарга да айлык бербей, конфет алып кел берет, арак алып кел берет, тряпка берет. Жакшы ошол убакта Токмоктун баягы Беко деген телевизор чыгып калды. Ошо телевизор берип көбүнчө эми алаксытты бизди ошентип. Анан кийин биз деле ушу эл катары ушу Москвада жүргөн балдар айтып атпады анан кийин, ай, врачтар керек экен, барбайсызбы аяка деп. Анан тем более биздин диплом советский да. Биздин мединститут КГИМнин немеси өтө күчтүү диплому. Илгери эмеден кийин согуш убагында Харьковский медицинский институт эвакуация болуп келген экен да. Биздин институт это эме менен наравне первый московский медицинский институттай да. Институт первый категория болуп эсептелет да. Бизден чыккан балдар азыр жүрбөйбү дүйнөнүн ар тарабында. Израилде жүрөт, Америкада жүрөт, Европада жүрөт. А орустар кучагы менен тосуп алдылар. Алар тем более биздин диплом советский, то есть московский типографиядан берилген да. Анан барып мен де ошол жакта иштеп жүрдүм. Кийин Муктар Өмүракунов менен таанышып калдык. Ушу Муктар сонун жигит эле ушул. Чыныгы кыргыздын патриоту. Ошо миграцияда жүргөн балдарга жардам берип, Замандаш ассоциациясын ачып, Замандаш партиясы бар эле, биз ассоциациясы менен иштеп, ошол жерде миграцияда биздин жарандарга, кыргызстандыктарга жардам берип жүрдүк. Ошол учурларда диаспора дегендер түзүлүп атты, атайын өкүлчүлүктөр түзүлүп атты. Ошондо жаңы барган кыргыздарга кандайдыр бир ошол пайдалар тийип аттыбы? Сөзсүз да. Ошол, например, мигрант болуп баргандан кийин эми кыргыздарга барып жактан барып эле тууган ургу менен барып алат да. Ал жерде ситуация медицинский проблема болуп калат, юридический проблема болуп калат. Кыргыздын жигиттери, кыздары бир эле барып акча таап иштебестен, они же там продолжают потом кыргызов төрөп, балалуу болуп, ошол элементарный эле балалуу болуп, ошол жерден элементарный күбөлүк алып, ошонун да проблема болгон да. Муктар ушу проблемаларды чечип, анан кийин эми жаман нерселер болгон, груздейство болуп калганда деле ушу Муктар өтө көп жардам берип, Москвада диаспоранын балдары, Рыскадыр Иманалиев деген жигитибиз азыр бул жерде иштейт. Ошол жерде иштеген ал да, ошол жигит да өтө зор жардам берген да кыргыздарга. Больницага түшүп калса, эми адам врачтын да жакшысы бар, жаманы бар. Ошол убакта барып жардам берип жүргөнбүз да. Өзүңүзгө кайрадан эле кайталы, ошо хирург болуп барганда кандай кабыл алышты? Жакшы эле кабыл алдыбы? Анткени биз Кыргызстандагы азыр айтып атабыз. Ошол мен ошондо жүргөндө Майрам жанагы биз Таможен союзга кириш керекпи, кирбеш керекпи деп Майрамды интервью алган эле. Анда Атамбаев президент эле. Эми Таможен союзга кирген, эми бизге көп жакшылыктар болду да. Кыргыздарга жеңилдиктер өтө көп. Мисалы азыр
кыргыздарга ушунчалык жеңилдик, себеби барып туруп документацияны бардыгы базада анык болсо, регистрация чистый, жанагы керектүү документтер базада анык чыкса, ОМС берет. Орустун жаранында эле биздин жарандарга бесплатно здравоохранение, бесплатно операция кылат, бесплатно карайт. Ошо жерге барып, жанагы эмеге базада анык киргизет да эме менен. Только ошо мигрант болгон үчүн, Кыргызстан жараны болгон үчүн 1 жылга регистрация болсо, 1 жылга коет, 1 жылдан кийин регистрацияны кайра жаңылайт и жаңы эме берет. Сонунда роды бесплатно, только единственная проблема, вот таможенный союзга кирип, балдар гана каралган эмес да, мигранттын балдары гана, болбосо баягы иштеген аялбы, эркекпи, ОМС берет. Ошо жерде ОМС менен баягы орустун жаранында эле барат дагы, кайсы жерде жашаса, ошо жерге эме кирет, ошо жерге базага кирет да. Киргенден кийин бар жок бесплатно. Операциясы да бесплатно. Анан кийин жөн эле ОМС, основное медицинское страхование. ДМС, это добровольный, бизде алдап эле. Ошо жердеги ишкерлер ДМС барып төлөтүп, жөн эле акча алып жүргөн да, ал эменин Россиянын бюджетин толтуруп. Азыр орустар бизге өтө жакшы мамиле кылып атат. Бесплатно, бар жок бесплатно. Только өзү ошо эмени Россиянын эмесин, законун бузбай, ошо жерде катталып, бары жогу базада анык чыкса, сонун орустарда эле. Самое главное, врачтарга жакшы жери, ушунчалык так иштейт да, жанагы ошол жерге приемго биздин кыргыз келеби, орус келеби, ал врач ошону кандай жакшы прием кылып, анда канча больной көп болсо, ошончолук акчаны көп алат. Жанагы наградалар да ошого карап берет. Бар жок ачык да, айкын. Бизде эмес. Бизде эми ошону киргизип атпайбы азыр ошентип биз кыргыздар. Ошо менимче жакшы, бул жакшы. Үйрөнүшүбүз керек, алардын жакшы нерселерин алышыбыз керек. Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын элчи да алмашат да. Буга чейин Кыргызстандан Россия Федерациясына элчи Алипбек Жекшенкулов болгон. Андан кийин эле Гүлнара Клара Самат элчи болуп барды. Азыр ошо элчилик тараптан кандайдыр бир көйгөйлөр барбы? Же баары эле ойдогудай кетип барат? Көйгөй бар экен. Мен кече 10 число күнү, 10 июнь күнү учуп келдим. Какой-то бир эме себептер менен мен барып, эмеге барып калдым да, элчиликке. Барсак эми баягы чын жылыш бар. Жанагындай эле яймай документы дегендей орустардай кылып ачып, окошкаларды кылыптыр. Эми ошону дагында жакшылаш керек да. Эми ол жерде жанагы эме менен Нурлан деген жигит менен таанышып калдым. Биздин элчи экен. Анан кийин ол жерде турган охраналары ушундай эми биздин жарандарга мындай мамилеси мындай орой экен да, орой экен. Бирок Жекшенкулов өтө жакшы иштеген. Ошо сонун иштеген ошондо. Мен азыркы деле иштеп жатат, эми жанагы балдарды контроль кылыш керек да. Барып эле элчиликтин силерге ошо журналисттер бар мындай эле тартсаңар көрүнүп турат. Очередь кылып коюп койгондагы баягы кире албай, баласы менен, жаш баласы менен бар, картаң бар, жаштар бар. Эми баардыгы жерге бир себеп менен барат да. Эмне себептен барышы мүмкүн ушулар? Ошол эле барып туруп, маалыматтардын көбү жашыруун боюнча кетет. Регистрацияны неправильно кылып алат, аларды эгерде Россиянын законун бузсалар депортация кылат да. Туурабы? Не надо нарушать закон Российской Федерации. Ошону барып биздин эле кыргыздын кээ бир жигиттери, кыздары баягы фальшивый документ кылып, акча кылып алдап, кыргыздарды алдагандар бар да, ошолор. Эми бул жерден миграция жакшы иштеш керек да. Миграцияны да биздикилер кыйнап, аяка бияка берип кыйнап коюп атпайбы? Миграция жакшы иштесе, ошолор сонун болот да. Азыр тем более законду күчөтүп, жанагы медосмотрду киргизип койду. Бул эми коопсуздук боюнча да мына ковид болду. Анан ар бир мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын карайт да. Бул жактан баргандан кийин ар кандай оорулар барып калышы мүмкүн, туурабы? Алардын эми кечээ кийин барып
мына депутаттар барып Адахан Мадумаров өтө жакшы вопрос козгоду. Ошолор дагы көп жардам берди. Жанагы миграция менен сүйлөшүп, жакшы нерселерди киргизди. Дагы иштеш керек да. Иштеш керек. Мигрант дегенде эле биз акчасы анан бир кыйналып иштеп жүргөн адамдарды көз алдыбызга келтиребиз да. Ушул кыргыздардын көпчүлүгү ошол Россия Федерациясында кыйналып жүрөбү же өнүп өскөндөрү деле толтурабы? Эми ийгиликке жеткендер барбы? Сонун ийгиликке жеткендер бар. Мисалы, мына Муктар Өмүракунов замандашты башкарып жүргөн убакта ушу жигит өтө чоң кыргыздарга жардам берди да. Мына Муктар өзү өтүп кетти, замандашты унутушту да. Эми замандаштын ошонун жанындагы достору, жакындары иштебей койду да, кыскасы. Болбосо ийгиликке жетип, ошондо конференция болот эле, жылга келет элек. Конференция болсо бир күн Бишкекте болот эле. Ошол жерден МВД, пограничники, здравоохранение, Ак үйдөн келет эле, ушул миграционный проблемаларды отуруп алып талкуулайт эле да. Анан кийин 3 күн көлдө дем алат элек. Келди, көлдө түшкө чейин ошол вопрос, түштөн кийин дем алат. Муктар ушуларды организовать кылып кылганда, азыр эми жок ал. Эми ошол бирок ошондо сонун кыйын жигиттерибиз бар. Россиянын жарандыгын алып, ошол жакта ошол убакта эле келип, давай биз Кыргызстанга жардам кылалы, инвестиция алып келели, завод куралы дегенде эми бизде тез президент бийлик алмашып атпайбы. Ошондо Марат Кайып министр юстиция болуп турганда ham келген. Ошондо көп биздин Кыргыздын мыкты кыздары, жигиттери бар да. Мен сыймыктанам да. Эми барып бир эле ушинтип жүрбөстөн акча таап, Кыргызстанды өнүктүрүп, өстүрөлү деген жигиттерибиз, кыздарыбыз көп. Анан кийин эми Кыргызстан, эс Кыргызстан, өзүбүздүн мекенибиз, талаада жүргөндө мекенди сүйөт экенсиң, Кыргызстанды сагынат экенсиң. Мисалы, биздин күн эле кандай, Кыргызстан өзү дарылайт да. Мен өзүм врачмын, Россияда жүрүп, көп жүрүп калат дагы биздин жарандарыбыз акча же болсо бир ичимди бүтүрөйүн деп келип 2-3 жыл жүрөт. Ошолор ооруп калып атпайбы? Ал жерде сырыс да, влажность, а бул жер сухой климат. Бул жерге келет, көбөлүк жүрсө шишип калат балдар. Анан семирипсиң, агарып капсың дейт, жок, шишийт, влажность да. А бул Кыргызстанга келсе, бир жылда бир келип, дем алып, ата-энесин көрүп, жерин көрүп, биздин абабыз дарылайт, күнүбүз дарылайт. Сонунда ошол мисалы витамин D жетишпесе кандай болот? Витамин D бизде күндөн алынат да. Башка препараттарындай жардам бере албайт да. Россия ийне жалбырактуу болуп, сонун токой болгон менен жанагы күн чыкпаса фотосинтез жүрбөйт экен да. Фотосинтез жүрүп, углекислый газды өзүнө алып кислород берет да. Көрсөң, биздин мекенибиз солнечный Кыргызстан өзү дарылайт экен да. Только биз өзүбүз жакшынакай болуп иштеп, биздин правительство, президенттерибиз жакшы иштеп, заводдорду куруп, эме кылса, ким барат аяка? Ошол топто ушу кыргызстандыктардын көйгөйү кандай маселелер бар аларда? Көйгөйү ошол жана депутаттар барып ошону чечип келди. Жанагы тажик менен өзбектөргө кошуп бир жылда 3 айда квартальный медосмотр өтөсүңөр деди. Ошо бир жылга жылдырды. Жакшы болду. Эми бул жерде жанагы тажик менен өзбектердечи? Аларга кыйын. Алар патент алат. Анан кийин аларды биздей жумушка албайт. Эми мен барып биздин Кыргыздын кыздарына, балдарына сыймыктанам. Биздин барсаң любой пятерка, любой магазинге кирсең, биздин кыздарыбыз, балдарыбыз иштейт. Эми бир эле мигрант болуп көчөдө жанагы эшик чыпырып кар тазалаган эмес, биздин балдарыбыз азыр көп интеллигенция бар. Бизде ошол институтта иштегендер бар. Мына азыр менин кичүү балам врач. Оштон бүткөн, барып ошол жерден институт Склифосовскийди бүттү. Тарак-абдоминаль хирургия боюнча. Бул эң керектүү. Бизде бир гана мына жерде Казакбаев деген агабыз бар. Таракалин хирург. Бул проблема да таракалин хирург.
Өпкөдө неме көкүрөктө эме бар. Өпкө, жүрөк, пищевод, диафрагма. Бул жерде көп медициналык проблемалар бар да. Ал жерде мен Бакулевте биздин балдарыбыз бар. Ошо эмеде ординатураны бүтүп, эмгектенип иштеп жүргөн. Көп балдарыбыз. Жанагы Бейшеналиев реформаны кылды го, жакшы. Ошо чындап биздин балдарды алып келсе болот. Көп реформаларга мен колдойм аны. Анан кичине ал жагын билбейм, берги жактарын. Кыргызстандагы ошол кыргыздардын Кыргызстандын бардык аймактарынан кетип баратпайбы Россия Федерациясына? Ал жакта кандайдыр бир бөлүнүп жарылуу, келишпестиктер болбойбу кыргыздардын арасында? Жок. Баары ынтымактуу. Ынтымактуу эле. Бирок ичибизде шылуундар бар да. Жанагы барып, законду бузуп, жанагы регистрация жалган, фальшивый регистрация кылып, кыргызды кыргыз кыйнагандар бар да. Орустар андай кылбайт. Ошону биздин эле жарандар кылып атат. Эми оорудан баары жок жугат дейт го. Эми барып ошолор жанагы ишканаларда анча-мынча зарплатаны бербей койгон, ошо биздин шылуундар кошулуп, ошол иштер болуп атат, бирок основном зарплатаны берет. Иштеген адамга иш бар. Иш бар. Ошо буга чейин социал тармактарда ошо жасама документтер боюнча аябай ызы чуу болуп келди да Россияда. Ооба. Ошол жактагы жергиликтүү кыргыздар деп коелу, ошол жакта же болбосо мамлекет тарабынан кандайдыр бир көзөмөлгө алгандар барбы же чаржайтпы баары? Эми аны айтыш кандай десе болот? Эми миграция, эми ушуну баягы башка мамлекетте, Россияда ушуну эмеге ала элек да, полный көзөмөлгө, менимче. Ошо барганда эле жанагы границадан барганда на работу или на учебу или просто мейманга деп барат да, миграционный карта бергенде. Ошондой эле бул эми Россияда чоң да, миграцияда аябай көп киши барат экен да Москвага. Аны көзөмөлдөш аларга да кыйын болуп жатат да менимче. Бирок алардын көп эле жери туура эле. Эч бизге жаман ой жок. Жаман ой жок. Кыргыздарды көрүп мен сыймыктанам. Жакшы эле иштеп иштеп келип үйлөр салып атат. Мен ошол убакта биздин мыкты жигиттерибиз бар. Ошо замандашта келип кандидаттар билем. Көлдө ошо конференция келгенибизде жаш жубайлар экен, аялы да, өзү да кандидат наук экен. Биз келели, ушу жака иштейли десе биз жерден колдоо болуп атат да. Ошо жаш биздин мыкты жигиттерибизди колдоп, ошолорго жумушту берип иштетиш керек. Кыргызстандын ички саясатын баарыбыз билебиз да. Бирок сыртта жүргөн адамдар бизден жакшыраак билет. Сиздин ошол сыртта жүргөн адам катары Кыргызстандын ички саясатына көз карашыңыз кандай? Саясат деген кыйын нерсе да, карындашым. Эми жаран катары өзүңүздүн пикириңизди айтыңыз. Жаран катары айтсам, эми биз Кыргызстан өнүксө, өрчүсө, качан биз ошондой болобуз деп суктанабыз да, ошол жерде жүрүп, Россиянын ийгиликтерин көрүп, биз качан ошондой болобуз, ошол эле электричествоны айтып коюшуп, зымылдап, метрону айтпа, метронун ичинде жанагы тез эле аяк бияка барып жетип, ошол адамдын жолуну арытып атпайбы ошол. Анан азыр бизде Садыр Жапаров темир жол курабыз деп атат, ошону укканда сүйүнүп атпайбы кыргыздар? Кана эми темир жол курсак кандай сонун болот эле. Азыр эми мынау Кытай менен ачабыз деп жатат, көп вопростор. Менимче ушул иштер жакшы. Ушуларды кылыш керек да. Кыргызстанды алдыга жылдырышыбыз керек. Биздин мыкты жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Жанагы Ломоносов университетинин ректору Виталий айтканда, талант летает на воздухе. Его надо ловить, использовать дегендей. Таланттуу жигиттер, кыздарда толуп турат бизде. Ошону биздин правительство, Садыр Жапаров да сонун жигиттерди алып, надо их взять, использовать надо да. Таланттуу жигиттерибиз көп да. Кадр маселесине? Кадр маселесинде сонун жигиттерибиз бар. Россияда эмес, башка жерде бар. Россияда барып деле мен мына сонун стоматолог балдарыбыз бар. Ошол жактын жарандыгын алып иштеп жүрүшөт. Ошол өзү бир жигитибиз өзү
жүрөгү ооруп коронарый шунтирование болуп калды. Анан өзү Бакулевде операция болду. Бесплатно кылды. Ийгилик сонун. Азыр биздин жарандарыбыз барып эле барып Турцияга барып операция кылдырыш керек. Индияга барып кылдырышыбыз керек. Ошолорду көрсөң жүрөгүң ооруйт да. Качан? Почему бизде медицинаны өнүктүрүп, ошол операцияны ошол жерде жасаш керек биздин жигиттерибиз. Ошол керек болсо Бейшеналиев айткандай ошол жигиттерди чакырса келет ошолор. Ал жакта жүрүп тажайт да акыры барып мекенин сагынат. Аякта жүргөндө бала чакасы калат, ата энеси калат. Ким сагынбайт? Кыргызстанды ушундай сагынабыз. Кыргызстан кана эми өзүбүз өнүгүп эме болсок сонун болот деп ойлойм да. Бизде бар жок бар да. Сырье бар, алтын бар, көмүр бар. Эми мисалы жол куруш деле проблема да Москвада. Москва реканы тазалап, ичинен топурагын отдельно ташыны. Бизде, пожалуйста, материал, строительный материал жатпайбы? Готовый турабы? Ошон үчүн эми биз ойлойбуз, келечекте Кудайым буйрса жакшы болот деп ойлойбуз. Үмүт бар да эми. Үмүт менен жашаш керек. Жакшы ниет кылалы. Жакшы ниет кылыш керек. Анан ишенебиз эми. Кайра эле саясий суроо. Билесиз, Кыргызстанда, ошол Россияда Федерациясында ошол мигранттарга салым кошуп жүргөн Өктөм Мамаева деген эжекебиз бар. Ой, чыныгы эме да. Жанагы кабыз десек болот. Өктөм эже конференцияга келип сүйлөгөндө ар бир сөзү жүрөгүнө тийип сүйлөйт да Өктөм эжебиз. Эми ушундай кайгылуу иш болуп калып, жанагы Үсенбек Ниязбеков өтүп кетти. Эми Кыргызстанда ушундай тополоң болгондо ошо жигитибиз телевизордо көрдүк. Кийин каза болуп калды. Өктөм эже ошонун аркасынан ыйлап, беча эжебиз азыр сахарный диабет. Ким эле эч ким баласын жоготпосун. Баламды едирбесин. Балдары ата энесин көмсүн. Кыргыз ошентет го. Мына айылын астыңа кирейин деп. Балдар чын эле ата эненин астына, ата энени көмүш керек. Анан апасы баласын көмүп отурса, Өктөм эжеге өтө кыйын болду да. Ошол убакта Сооронбай Шарипович президент эле жүрдүк. Анан кийин эми даңк медалын бердиби? Даңк бердиби же кандай медал берди? Ушу жигит геройго татыктуу эле да. Ушундай ситуацияда өзүнү аябай кирип каза болуп калды. Мисалы, Россияда ушундай ситуация болгондо Путин герой берди эле. Мисалы да, биздин мыкты жигитибиз каза болуп калды. Ушундайда мен ойлойм да, ушу жигиттерди колдоп, жанагы патриот жигиттерибиз да. Ушундай мамиле кылса кийингилер эмне деп ойлойт. Мана менин иним, мен эки эле уулбуз. Менин иним Афганистанда каза болгон. 80-жылы. Орден Красный Звезды берген, мектеп аты коюлган, надгробный памятник койгон. Эми да ойлосом анын эмне кереги бар? Бул керек келечекте биз патриотторду даярдаш үчүн. Кыргыз эли, кыргыз жигиттери келечекте патриот болуп мекен үчүн жаштарга любой нерсеге барышыбыз керек да. Сиз өзүңүз жогорку билимдүү хирург экенсиз. Путиндин жүргүзгөн саясаты кандай деп ойлойсуз? Туурабы? Сизге ал киши өзүнүн элине кандай президент? Мен ойлойм, эми биз Гүлжан, эми менин жеке оюм боюнча Путиндин саясаты эң туура деп ойлойм. Ошондо эле биз менен казактар, эстонецтер, латыштар, украиндер, хохол деп коюш, ошолор служба кылганда. Эми бул эмени Украинада орустарды шунчалык кыйнап, орус тилини алып, эми ушул мен ойлойм Путиндин, тем более кийинки эмеде бул жанагы коопсуздук комитеттери иштеп жатат. Булар айтып атпайбы, эгерде Путин муну баштабаганда 22-23 февралда алар баштамак да. Бул эми Американын саясаты деп ойлойм да. Биз эми бул азыр
Сен өзүң эле мен ушу сурооду сага берейин. Азыр Путиндин саясаты жакшы нерсени алып келип атабы? Рубль 70-ке түшүп кетти эле. Азыр кара, бири 34-ке барды. 1000 сомубуз баягы куудулдар күлүп атты эле го. Кыргыз барып иштеп бечара 1000 рубль алып таап жөнөтсө 700 болуп калса. Азыр мурун 1,5-1,5 эле. Азыр эми 1000 рублюбуз 1300 болуп калды. Кудай буйрса баягы мурунку эмеге жетип 1000-1,5 болуп калса, Кыргызга жакшы да. Мунду кара, кандай кымбаттап атат. Эми согуш болбош керек. Согуш болгон үчүн азыр бар жок кымбаттап атат. Бул эми ушундай тенденция жүрүп атат да. Мен өзүм жеке оюм, Путинди мен колдойм. Саясаты туура. Мен эле эмес, ошо Россияда жүргөндөр ошол жаман болсо Россияга барбайт эле. Ошолор деле колдойт. Бул жеке ар биринин өзүнүн ою. Толгой Сапарович, сизге эркин микрофон. Кыргыздарга болобу, же бир туугандарыңызгабы, өзүңүздүн же президентке болобу, өзүңүздүн ой пикириңизди айтсаңыз болот. Менин кааларым ушу талаада жүргөндө Кыргызстаныбызды сагынып, качан биздин Кыргызстан ушинтип өнүгөт, ушинтип өсөт деп эңсейт экенбиз да. Мен ошо ойлогонум, тезирээк биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп өссө, тополоң болбосо, ошол президент да хан да эми ушунун эмесини колдоп, президент да жакшы кадрларды тандап, анан кийин Кыргызстаныбыз тез өнүгүп кетсе жакшы болот эле дейм да. Бирок азыр ушинтип мына ушул жакта жөн эле миграция болуп иштеп жүрбөйм. Мына мен деле азыр ушул баламды даярдап атам. Эртең мына Кыргызстанга келет да, ол сөзсүз, туурабы? Ушул жактан билим алып, ушул жакта иштеп, ошолордун жакшы нерселерин үйрөнүп атат. Мени бир күйөө балам да врач, ал да ошол жерде. Алар эми биз келебиз да баары бир, туурабы? Келебиз. Ошо келгенде жакшынакай багаж менен келип, кыргыз элинин, кыргыздын ушул көчөдө туруп, баягы яшик көтөрүп, менин баламды, апамды жардам бергиле дегенде жүрөгүм ооруп кетет да. Ошол биздин өзүбүздүн эмени врачтарды даярдап, бир эле врачтар эмес, баардык жакта экономикабызды өнүктүрүшүбүз керек да. Бизде бар жок бар. Эгерде ушуну кылсак сонун болот деп ойлойм да. Кааларым Кыргызстаныбыз тез эле өнүгүп, алдыга жылса дейм да. Өктөм эженин уулу Үсөнбек, ошо подполковник каза болуп калды. Ошол убакта, может быть, Сооронбай Шарипович эриктик кылып бере албадыбы. Азыр деле Садыр Жапарович да карап туруп ушуга герой берип койсо, менимче жакшы болот эле да. Бул патриотизмге биздин эртең балдарыбызды дагы ушуга умтулуп эме кылат эле да. Жакшы болот эле дейм да. Мен бул жаштарга мотивация болмок, Конечно, ошондой болот эле да. Анан кийин мына Россияда эме кылып атпайбы? Ошондой эми бул деген награда, мисалы мен өзүм эле айтам. Инимдин орден Красной Звездасы үйдө турат. Мектеп койгон. Апам раматылык мектепке барып ыйлап келет эле. Ошол мүрзөсүнө барып, ар бир Афганистанда өлгөн жигиттерге памятник койгон. Ал жерге барып ыйлап келет эле. Азыр эле мен айтмакчымын сага, мына биздин афганистердин эмесинин памятнигин караган. Ыйлай турганда, мен сага бир күн Москвадан тартып келдим. Метро Перовода Афганский бульвар деп Афганистанда өлгөндөргө памятник кылган. Ошону мен сага алып келип берем, салыштырып көрөсүң. Мен ойлойм, биздин мамлекет ушул Афганистанда өлгөн жигиттерибизди эстеп, ушу памятникти да оңдоп, аяк-биягын жакшы кылып койсо, жакшы болот эле. Ол жерде Ататүрк деп памятник коюп койгон, кире бергенде. Живой гүл турат. Биздин 200дөн ашык жигитибиз өлгөн. Ал жерге барсаң ыйлай турган абал. Толгой Сапарович, биздин эфирге убактыңызда аябай келип, ошол чет элде жүргөн мекендештердин абалын айтып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биздин ушул мамлекетибизден аргасыздан, айласыздан чыгып кеткен мекендештердин алтын башы аман болсун. Амандыкта көрүшөлү. Рахмат. Кыргыз эли аман болсун. Чоң рахмат. Кыргызыбыз тез өнүгүп өсүп кетсин, Амин, айтканыңыз келсин. Ооба, рахмат. Рахмат.